Эң негизги максаты ошо биз өтүп кеткен бардык биз менен эмне болгон 2020-жылы ушу коронавирус менен биз баарыбыз кандай күрөшкөнүбүз ошонун баары мындай 2020-жылы өтүп кетсе да калып калбасын деп биз ошонун баарын чогултуп баардыгын ошо бир китепке киргиздик да. Бул тарых үчүн маанилүү деп ойлойм, анткени биз жөнөкөй адамдардан баштап вице-премьер-министрлерге чейин интервью алдык да. Ким кандай иштеген ошо көрөрман болобу, окурман болобу, ошо кирип окуса болот да. Баарын өзүлөр коет да, өзүлөр баа берет. Баарына ошо ким кандай иштеген, эмне кылган, иш аракеттери чын эле жакшы болдубу, чын эле натыйжалуу өкмөт иштедиби, эл кандай чыкты ошол амалдан, ошонун баары камтылган да. Анткени биз ошо жөнөкөй адамдардан мындай көбүнчө алып койдук да интервью. Алар айтып беришти да, кандай, эмне болгону, канча адам каза болгону, ошонун баарын биз кандай өзүбүздүн башыбыздан өткөргөнүбүздүн баарын айтып беришти. Анан ошо өкмөттө жанакы штабта болгон адамдарды айтып беришти да, эмне кылганын баары айтып атышат, биз баарын кылдык, колубуздан келген нерсенин баарын биз кылдык деп атат. Бирок мен ойлойм, колунан келген нерсенин баарын кылышкан жок. Анткени ар бир адам мындай көп кыла алат. Эгерде мындай өзүнүн ичинде, эгерде жүрөктө бир эле мындай умтулуу болсочу, мен ошону жасайм, мен элимди чыгарам деген умтулуу болсо, жүрөгүндө бир кичинекей эле бир патриоттук бир сезим болсо, анда азыркы тарых кичине башкачараак болмок да. Анда чын эле биз ошол апаттан башкача чыкмакпыз. Сиз айтып атпайсызбы, бул китептин өзүнүн аталышы эмне? Голоса кыргызстанцев во время ковид. Ушу ковид убагындагы кыргызстандыктардын үнү деп аталат. Бул Борбор Азиядагы университеттин долбоору болуп эсептелет. Бул долбоордун эң негизги автору Чолпон Ногойбаева, медиа диалогдун директору. Ал бизге сунуш кылды, ушундай идея бар эле, кылып бербейсиңерби деп топ түздү да. Мени чакырды, анан Бактыгүл Чыныбаева, ушу Азаттыкта иштеген журналист экөөбүздү топтоп, ал кыргызчасын алды, мен орусчасын алдым. Анан биз иштеп баштадык. Биз менен чогуу ушу Айдана Эрнестова иштеди, университеттин өкүлү. Мындан тышкары Карим иштеди, андан тышкары мындай редакторлорду алдык да. Бирок негизи биз ушу чогултканга биз өзүбүздүн эле күчүбүздү жумшадык да. Проектти биз 10 айда чогулттук. 10 айда биз ушу 150дөн ашык интервью алдык. Бул азыр гана бир 700 барактан көбүрөөк болуп калды да. Бул азыр COVID Stories KG деген сайтында баары окуй алса болот. Ошол жерде бардык маалыматтар камтылган. Айтып атпайсызбы, сайт бени чакай китеп болуп чыгып, канча тиражда? Бул электрондук китеп, бул интернетте гана болот. Ар бир адам интернетте кирип, карап окуса болот да. Мындай тираж болуп бул чыкпайт. Анткени интернетте калса бул мындай түбөлүккө калат да. Ар бир адам 100 жыл болобу, 50 жыл болобу кирип интернетке карап, окуп, Кыргызстан ушундан өткөн турбайбы, ушундай болгон турбайбы деп ошо мындай убакыт өтсө да ошону окуй ала алат да. Анан айтсаңыз, кичине мисал келтире кетсеңиз, өзүңүз айткандай карапайым жарандарды интервью алдым дедиңиз, ошондой эле ошо именно ковид менен күрөшүп аткандагы жоопкерчиликти алган бийлик өкүлдөрүнөн интервью алдым деп атасыз. Ошондон бир-эки мисал айта кетсеңиз, кандай мындай ал жерде эми сиз айткандай качкандар болуп турушун мисалы. Көбүнчөсү качты. Вот статустун артынан минип алган адамдар, кызматка келип алган адамдар баары качты да. Көбүнчөсү качты. Ошолордон алганга аябай мындай татаал болду да интервью. Мен айтып атам да, силер мага айтпай элесиңер да, силер элге айтып атасыңар. Балким кээ бир кезде мындай элден кечирим сурасаңар да болот да. Бул силер үчүн мүмкүнчүлүк деп атам да, элге өзүңүздүн үнүңүздү жеткиргиле деп. Эмне үчүн биздин проект
ушу кыргызстандыктардын ковид-19 кыргызстандыктардын үнү деп аталат да. Мен айтып атам да, силер өзүңөрдүн үнүңөрдү жеткире аласыңар. Бул китепти мындай баары эле жасай бербейт да. Ошондуктан бир китеп болгондон кийин ушул жерге айтып алгыла да, айтчу сөзүңөрдү бар болсо. Эгерде бирдеме кыла албасаңар, анда башкача сөз. Демек көп киши мындай бизге баш тарткан адамдардын баары айтчу сөзү жок болчу. Эл менен мындай элге жакын эмес болчу. Анан деген жакыр адамдар боюнча да деген көп интервью алдык да, жакыр адамдарга жардам берүү боюнча. Ошондо маданият министри да бизге интервью берген да, ошо министр болуп турган кезде берген. Ал айтканда, ушу жакыр адамдар чын эле аябай көп экен бизде Кыргызстанда, мен билбептирмин. Гуманитардык жардам баарына жеткиргенге аракет кылдык, бирок деген аябай көп экен деп да. Ушул чындык да, жакыр адамдар көп. Адам ушу кыргызстандыктар эмне үчүн мындай ушинтип жашаш керек? Эмне үчүн кыргызстандыктар жалдырап жашаш керек? Мен ойлойм, ушу Кыргызстанда баардык мындай аракеттер адам үчүн болуш керек. Ушу ар бир адам өзүн ушул жашоодо жакшы сезип, ушул жашоодо өзүнүн мындай сыймыктанчу жашаш керек да. Мен ушу Кыргызстаным бар деп жашаш керек да. Биз ошондоп жашагыбыз келет, бирок бийликке келген адам эле келип эле баарын эле деген өзүнө алып эле мындай өзүнүн жашоосун эле жакшыртып алып атпайбы. Анан ошо 2000-жыл ошону көрсөттү да. Бийликте болгон адамдар жакшы иштебегендик үчүн биз ушу 11 июлда дары дармексиз калдык. Июлда биз өзүбүз менен өзүбүз болуп жашап калдык. Ошондо аябай прям ушунча жүрөктө калчу нерселер мен өттүк да. Биз ошондой жаман бир чоң трагедиядан өттүк деп ойлосом болот. Ошондо биз билдик да, бийлик кандай иштеп аткан экен. Ошо бийликтен биз сураганга аракет кылдык да, айтып бериңиз, эмне үчүн ушундай кыла алган жоксуңар десем, ошо мен 60 интервью алып турмун, ошо 60 адам айтып берди да. Бул вице-премьер министрлер, бул министрлер, ошо жанагы саламаттык сактоо министри камакка алынганга чейин ушу мага интервью бергенге үлгүрдү да. Илтеген чоң 1 сааттык интервьюсу бар, эксклюзивдүү. Ал эч кимге берген жок, ушу проектке эле берди. Мындан тышкары мэрлерден бар, Азиз Суракматов, жанагы Таластын мэри, Караколдун көлдүн губернатору интервью берген бар. Бул бир эле гана Бишкек эмес, бул региондорду да камтыган китеп болуп эсептелет да.